Тил жагдайы тез саясатташа турган сезимтал маселелердин бири. Айрыкча кыргыз тилине жасалган мамиле аны колдонуу масштабынын азайышына байланыштуу көйгөй көп экени айтылып эле жүрөт. Алсак эне тилди түшүнүп, бирок сүйлөй албагандар, грамматикасын билбей ката жазгандар сыяктуу бир катар алешемдиктер бар экенин адистер байма-бай билдирип келишет. Бирок ошол эле учурда кыргызча пикир алышуу, туура жазуу жана сөз байлыгын көбөйтүү аракетин демилгелегендер да арбын. Өкүнүчкө карай, демилгелер көп, бирок жыйынтык жок. Кыргыз тилине байланыштуу маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Төрага Нурланбек Шакиев айыл жеринде балдар YouTube'дан орусча, англисче мультфильм көрүп, тили кыргызча чыкпай жатканын сынгалды. Ал балдар көрүп жаткан мультфильмдерди ар кандай оюндарды кыргызчалоону өкмөттөн талап кылууда. Мындан тышкары, өлкөдө адам аттары арабча, орусча коюлуп, кыргызча ысымдар жоголуп бара жатканын да кошумчалаган. Көп өтпөй президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да тил маселеси боюнча үн катып, парламенттин төрагасынын сунуштары, талаптары бийлик башындагылардан колдоо тапкан жок. Аты арабча болсо да, жүрөгү кыргыз деп соксун деген президент көп тилди билүү учурдун талабы дейт. Бир учурда кор болгон, бир учурда зор болгон кыргыз тилинин жагдайы кесиптешим Акылай Карабаеванын материалында. Ушундай коркунуч болуп атат, 5-10 жылдан кийин таптакыр кыргыз тилин жоготуп алабыз. Апта ичинде кыргыз тили боюнча маселе өлкө башчыларынын деңгээлинде кайра козголду. Ага тил маселесинин жогорку кеңеште көтөрүлгөндүгү себеп болду. Төрага Нурланбек Шакиев соңку учурда ымыркайларга кыргызча ысым ыйгарылбай, бул эне тилге терс таасирин тийгизип жатканына тынчсызданды. Андан сырткары кесиптештерин мыйзам долбоорундагы ар кандай терминдерди кыргызча сөздөр менен атоого чакырды. Бүт кыргыздын сөздөрүн биз аябай арабташтырып, же орусчалап өзгөртүп бирдик. Мынакей адам аттарын койгондо да кыргыз ысымдары арабча болуп кетип атат көбүнчөчү. Мына кыргыздын жапжакшынакай эле ысымдары бар да, мына Бакыт, Таалай, Элмурза, Улукбек. Сонун кыргыздын аттарын эмне үчүн биз арабташтырып же орусчалап же башка тилде коюшубуз керек? Бул абдан маани бере турган нерсе. Эгерде биз нукура кыргызча аттарды койбосок, анда тилибиз жоголуп бараткан аз келгенсип, кыргыздын аты да жоголуп кетет, урматтуу депутаттар. Кыргызстанда 2023-жылы төрөлгөн балдарга эң көп коюлган ысымдар: Мухаммад 6176, Умар 4847, Али 3300, Амир 2621, Алихан 2275, Салиха 3878, Амина 2926, Фатима 2897, Алия 2838, Раяна 2529. Шакиев өкмөткө жаш балдар көргөн контентти кыргызчалоо тапшырмасын берди. Анткени кичинекей наристелер телефондон орус тилинде жана чет тилдерде мультфильм, видео көрүп жаткандыктан тили кыргызча чыкпай жатканын айтты. Мындан улам башка тилдеги видеолорду бөгөттөө керектигин сунуштады. Наристелердин тили орусча чыгып атат. Бүт телефондон, YouTube'дан, башкадан көрүп, бүт мультфильмдерди көрүп, орусча чыгып атат. Кыргызча чыкпай атат. Кыргыздын тили жоголуп баратат. Ошон үчүн мына силерге тапшырма, аткаруу бийлиги, өкмөт тез арада мультфильмдердин бардыгы мультфильмдерди кыргызчалаш керек. Мына бүгүнкү күндө кептин ачык негизи бардык нерсе үйдөн башталат. Ата-эненин тарбиясы. Ошондо илгери биз жакта деле ошол эле орус мектеп башка нерсе бар болчу, бирок ата-энелерибиз ошо түшүнгөн ата-энелер кыргыз мектепке бериш керек, үйүнөн кыргызча сүйлөш керек. Ары жок ата-энелер бар, мен ачык эле айтып коеюн да. Өздөрү эки сөздүн башын бириктирип сүйлөй албайт, балдары орусча сүйлөйт үйдө. Кыргызча сүйлөтүш керек. Төраганын тил боюнча айтканы коомчулуктун талкуусуна түшкөндөн кийин президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев эне тилдин азыркы абалы жана мындан аркы өнүгүшү тууралуу маек беришти. Өлкө башчысы кыргызстандык жаштардын көп тилде эркин сүйлөшүнө шарт түзүү керектигин, орус, англис тилиндеги балдар контентин бөгөттөп, кыргызча ысымдарды коюу маселеси Шакиевдин жеке ою экенин айтты. Бирок орус англис тили боюнча Нурлан Шакиевдин пикири анын өзүнүн жеке ою. Мамлекеттик саясат таптакыр башка. Орус англис тилдери дүйнөлүк тилдер. Бириккен Улуттар уюмунда канча тил болсо, орус англис тилдери алардын ичинде. КМШ өлкөлөрүндө орус тилсиз иштөө мүмкүн эмес. КМШ өлкөлөрү эле эмес, Европанын айрым өлкөлөрүнө, АКШга жана башка бир топ өлкөлөргө расмий сапарлар менен барганда
Котормо орус тилинде болот. Өздөрү айтышат, биз орус тилчи котормочу аркылуу сүйлөшөбүз деп. Албетте, тил маселесине келгенде терең ойлонуу менен мамиле кылышыбыз кажет. Мен ачыгын айтайын, кыргыз тилин өнүктүрүү же сактап калуу үчүн башка тилдерди коомубуздан күнүмдүк турмушунан азайтуу адашкан пикир. Себеби башка тилдер болбосо кыргыз тили да өнүкпөйт. Биздин келечек муун кыргыз тили менен эле бирге башка тилдерди да шаар билиш керек. Анткени ошол башка тилдер аркылуу дүйнө тааныйт, билимдүү болот жана башка өлкөлөрдөгү өнүгүп жаткан жаңы технологияларды биздин өлкөгө алып келишет. Ошонун негизинде мамлекетибиз тышкы цивилизациялардан артта калбай өнүгөт. Мен өзümdü bir praktikamdan, men özüm balam Dubайda 6 ay akça төлөп окуттум англис tilde. Керек экен окуттук да, эмне үчүн биз балдарыбызга тоскоолдук кылышыбыз керек. Орус тил билбесе, Россияда иштеше албаса, англис тил билсе, Дубайга иштей албаса. Мына ошо тилди билсең анан өнүгөсүн да. Өлкө башчысы Кыргызстандын мектептеринде эки тилде сабак берген мугалимдер жетишпей жатканын айткан. Ошол себептен англис тилдүү мектептерди салгандарды колдой турганын, ал эми Орусиянын президентинен 9 орус мектебин куруп берүүнү өтүнгөнүн билдирди. Камчыбек Ташиев да бир нече жылдан бери башка тилде сабак берип жаткан мугалимдерди өзү каржылап жатканын мисал келтирди. Мисалы мен жеке өзүм боюнча айтсам, бүгүнкү күндө бир нече жылдан бери өзүмдүн жанымдан 2 мугалимге кошумча айлык акы төлөп, орус жана англис тилдерин айылдык балдарга үйрөтүп сабак берип келебиз. Менин максатым айылдык балдар дагы башка тилдерди билип, дүйнө жүзүн тааныса экен дейм. Өзүм мектепти бүткөндөн кийин Россияда университетти аяктадым. Жаңы барганда тилден өтө кыйналгам. Ошондуктан орус тили биздин келечек муундар үчүн өтө маанилүү. Спикерди бул маселеде колдой албайм. А кыргыз тили эне сүтүбүз менен каныбызга сиңип калган. Өмүр өткөнчө унутпайбыз буйруса. Коомчулук заман талабына жараша адам көп тил билип, бирок эне тилинде активдүү сүйлөшүү зарылдыгын айтышат. Аны менен катар акыркы жылдары эне тил маселесине өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулуп жаткандыктан, мамлекеттик тилди өнүктүрүү илгерилеп жатканын кошумчалашат. Ар бир адам биринчи өзүнүн эне тилин жакшы билбей туруп, башка тилде эркин сүйлөсө, бул дагы туура эмес деп ойлойм да. Биринчи өзүнүн эне тилин жакшы билиш керек. Анан башка тилде канча тилде сүйлөсөң, ага өтө сыймыктануу менен кабылдана турган бул процесс. Кандай болгондо дагы эл аралык деңгээлдеги өнүгүп бараткан мамлекеттердин катарына жаңыдан эле кошулуп атабыз. Ошондуктан биз бардык мамлекет, бардык улуттар, Кыргызстанда эле жашамыз, бардык дүйнө алкагында жашаган бардык мамлекеттердин тилдерине, алардын каада салттарына, алардын урмат сый менен мамиле кылууга биз умтулушубуз керек. Кыргыз тили биз үчүн мамлекеттик тил, ата бабабыздын сүйлөгөн сөздөрү тили, анан жок болуп кетишибиз каалабайбыз. Жок болбойт кыргыз тили, түбөлүктүү тил. Англис тилди үйрөнүш керек, орус тилди үйрөнүш керек. Себеби дегенде мына канчасы бар, Россияга барып иштеп келип атат. Орус тилди билбесе, кор болуп жеген нанынан таап ала албайт. Англис тилди билбегендер Америкадан бери барып атат. Нан таап келип жеп атышат ошон менен. Ошондо үйрөнгөнү жакшы. Мисал үчүн азыр дүйнөлүк эмне деп айтасыз? Англис тили бар, орус тили бар, Кытай тили, француз тилдер көп да, өнүктүрүш керек. Белгилей кетсек, 2023 жылдын 17 июлунда Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чараларда мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.